урматтуу окуучулар. Негизинен эле ар бир адам уникалдуу. Башкаларга окшогон кайталангыс өзгөчөлүгү бар. Мен бүгүнкү сабагыбызды мен идеалдуумун деген жагымдуу маанай менен баштагым келип турат. Мисалы, мен сулуумун, мен сабырдуумун, мен китепти тез окуйм, мен тамакты даамдуу кылып жасайм. Ошондой эле бир артыкчылыгым мен аракетчилмин. Кане эмесе балдар, силер өзүңөрдүн идеалдуу экениңерди далилдегилечи. Азаматсыңар балдар. Бул сөздөрдү күн сайын өзүңөргө айтып тургула. Тема сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Сабагыбыздын максаты сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр жана анын түрлөрү боюнча маалымат алабыз, адамгерчиликке, башкаларга жакшы мамиле жасоого калыптанабыз, ошондой эле сүйлөө чеберчилигибизди өстүрүүгө, алган билимибизди жашообузда пайдаланууга үйрөнөбүз. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп кандай сөздөрдү айтабыз? Деги эле балдар, турмушта бири-бирибизге кайрылабыз, айта турган оюбузга карата ар кандай мамиледе болобуз. Ошондой эле ар кандай үндөрдү чыгарабыз. Мисалы, корккондо ой деген сыяктуу. Сүйлөм тутумуна кирсе да, андагы сөздөр менен грамматикалык байланыш түзө албаган жана өзгөчө интонация аркылуу бөлүнүп, обочолонуп айтылган сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп аталат. Жана ошондой эле мындай сөздөр сүйлөмдүн жалпы мазмунуна же анын бир бөлүгүнө болгон маанилик катышына жана лексикалык базасына карай үчкө бөлүнөт. Биринчи каратма сөз, экинчи киринди сөз, үчүнчү сырдык сөз. Эми каратма сөз деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирүүчү сөз же сөздөрдүн тизмеги каратма сөз деп аталат. Мисалы, кош алатоо, уулуң кетти майданга. Бул жерде каратма сөзүбүз алатоо. Себеби аскерге кетип бараткан жоокер өзүнүн мекенине, алатоосуна карата кайрылып жатат. Кийинки киринди сөз. Сүйлөмдө айтылып жаткан ойго карата айтуучунун ар кандай мамилесин билдирүүчү сөздөр же сөз тизмеги киринди сөз деп аталат. Мисалы, окумуштуулардын айтканына караганда, шоколаддын жыты адамды тынчтантат. Бул жерде киринди сөзүбүз айтканына караганда. Себеби айтылып жаткан ойду тактоо, жыйынтыктоо иретинде, ага көркөмдүк мүнөз берүү иретинде колдонулуп атат. Үчүнчү сырдык сөздөр. Айтуучунун сүйлөмдөгү ойго карата ички сезимин, ички мамилесин кабарлоочу сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Мисалы, бах, кызарып күндүн батып баратканын карачы. Бул жерде сырдык сөзүбүз бах, адамдын ички сезиминен чыгып, суктанууну билдирип атат. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Мен азыр силерге кинофильмден үзүндү көрсөтөм. Андан киринди каратма сырдык сөздөрдү табасыңар. Мен сенин жаңы напарниңбу. Бул жерде милициянын кызматкери Белек эмне деп кайрылат? Туура. Атың ким? Чырагым деп кайрылат. Бул жерде каратма сөзүбүз чырагым. Атың ким, чырагым? Эми экинчи фильмди көрөлү. Кызыл чоктой болгон сонун алма экен. Муну кайдан таптыңыз? Муну сүрөт тартып жүрүп, жалбырагы түшкөн көп дарактын арасынан таап алдым. Асыл нерсе урунса эле сизди издейм. Кана балдар, айткылачы, бул жерде кыз Исабековго эмне деп жооп берет? Азаматсыңар, туура балдар. Бул жерде рахмат, саламатта болуңуз деп жооп берет. Бул сөздөр сырдык сөздөр. Рахмат, саламатта болуңуз. Эми үчүнчү фильмге көңүлүбүздү буралы. Почему в стране большой интерес к көкбөрү? Көкбөрүчү журналист кызга эмне деп жооп кайтарат? Туура, анда чогуу көрөлү. Биринчиден көкбөрү абдан күчтүү. Абдан сулуу жигиттердин оюну деп эсептейм. Бул жерде киринди сөзүбүз биринчиден ойдун ырааттуулугун билгизип атат. Көрдүңөрбү балдар, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр турмушта мааниси зор экен.
Анда азыр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү ырлардан издеп көрөлүчү. Aman sojucu can apam Yaratkan bardık alamdı Taratkan bardık adamdı Ырды уланткыла. Азаматсыңар. Анда чогулгалы. Merimi çeksiz bir Allah Orutma menin apamdı Merimi çeksiz bir Allah Orutma menin apamdı Бул жерде каратма сөзүбүз Алла. Себеби балдар, бала апасынын ден соолугун Аллага кайрылып сурап атат. Эми экинчи ырга көңүл буралы. Ар адамда жаралансын ден соолук, асыл байлык алтын болуп ден болуп. Ана балдар, бул ырдан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздү табалычы. Туура, азаматсыңар, чындыгында бул киринди сөз тактоо иретинде айтылып атат. Анда ырды угуп көрөлү. Чындыгында адам кылган адамдын бакыт экен, талай экен ден соолук. Бакыт экен, талай экен ден соолук. Эми үчүнчү ырга көңүл буралы. Жылдар акты, нар үстүнөн эшиттим, бөлө күтүп бүгүн күткөн күн келип, мен өзүмө экинчи ирет кезиктим, оолумдан улум менен үндөрүп. Бул ырда сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздүн кайсынысы катылды болду экен? Туура, азаматсыңар. Алдей, сырдык сөз соороту иретинде айтылып атат. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү бардык тараптан издеп көрдүк. Кинодон да, ырдан дагы. Эми кана балдар, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп эмнени айтат экенбиз? Сүйлөм тутумуна кирсе да андагы сөздөр менен грамматикалык байланыш түзө албаган жана обочолонуп айтылган сөздөр сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деп аталат. Эң туура Мелис. Кана эми мисал келтиргилечи. Мисалы, достор, тазалыкты сактап, колуңарды ар дайым жуугула. Бул жерде сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, достор, бул кайгылуу иретинде айтылды. Азаматсың, Темирлан, сону мисал келтирдиң. Чын эле баарыбыз тазалыкты сактайлы. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкандыгыңар үчүн Мелиске 5, Темирлан сага 5, азаматсыңар. Эмесе үйгө тапшырма. Идеал туткан адамыңарга жолукканыңарда кандай суроо бермексиңер? Сырдык сөздү, каратма сөз жана киринди сөздөрдү катыштырып диалог түзгүлө. Бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу болду деп ишенем. Саламатта калгыла.